Урматтуу Максат Кубатович, сиздин өмүр баяныңыз менен таанышып, көрүп чыктык. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматта да иштеген экенсиз. Эч кандай бир артыңызда жаман сөз калбаптыр да. Эми жаңы келип атасыз, Кудай буйруса биз колдоо берсек, эң биринчи мыйзамды көзөмөлдөгөн орган катары сиз мыйзамды катуу көзөмөлдөшүңүз керек. Мыйзам иштесе бизде мамлекетибизде өнүгүү өсүү болот. Мен жаш экенсиз, биз сизге ишенебиз. Ушул прокуратура тармагына бир реформа кылып, ушул мамлекетибиздин өнүгүү өсүшүнө салымыңызды кошосуз деп. Анан мен биринчи суроом, тергөөнү кайра аласыздарбы же ушул бойдон иштеп кете бересиздерби? Эми тергөө жок прокуратура кандай болуп калат? Ушуга оюңуз кандай? Рахмат, Русбек Исламович. Эми жаңы кодекстер кабыл алынып атканда тергөө функциясы прокуратура органдарына толугу менен берилген. Анан акыркы изменение, дополнение болгондон кийин азыркы күндө только в военной прокуратуре имеется следственные функции. Бул себептен эми мен өзүмдүн оюмду билдирсем, тергөө функциясы прокуратура органдарында болгону негизи жакшы болмок. Себеби эмнеде? Себеп дегенде тергөө органдарына надзор жүргүзүш үчүн ошол эле прокурор тергөө мектебин өтүш керек да. Ошол козголгондон баштап айыптоо актысын бекитип, тергөө жыйынтыктаганга чейин прокурор өзү аркылуу өткөрүш керек. Анан ошол тергөөчүдөн, башка органдын тергөөчүлөрүнөн сураш керек да, надзор кылыш үчүн. Анан азыркы күндө тилекке каршы мыйзамдарды кабыл алдыңыздар, ошону менен иштөөгө туура келип атат. Абдан туура маселени айттыңыз. Бирок ошол мезгилде эми саясий чечим болуп калды, туура эмес иштер болгондугуна байланыштуу алынса керек деп ойлойм мен өзүмчө. Анан мен сунушум прокуратурага особо тяжкий преступленияны кайра алыш керекпи деп ойлойм да. Жанагы убийство, зордуктоо, педофил. Ушул 3 статьяны прокуратура алыш керек. Оюңуз кандай? Оюмду жогоруда билдиргендей эле өзгөчө оор кылмыштар болобу, кызматтык экономикалык кылмыштар болобу? Мында Сүйүн Абдылдаевич айтып кетпедиби? Тергөө жетишпей атат, тергөөчүлөр жетишпей атат. Прокуратура органдарына берген күндө деле ал тергөөчүлөр жетиши кыйын да. Буга чейин тергөө азыр 2 эле орган, 3 эле органда жүрүп атат да. ГКНБ, МВД и ГСИНде. Мурда 8-9 орган тергөө жүргүзүп, анан ошондо дагы жетишчү эмес да. Анан бүгүнкү күндө менин оюм ошо жакшы прокурорлорду тарбиялап өстүрүү үчүн ошол следственная школа керек болуп турат да. Азыр мына коомчулукта өзүңүз билесиз, сотторго абдан бир негатив жаралып атат да. Биз сотторду жөндөн жөн эле күнөөлөп атабыз да, соттор туура эмес чечим кылды деп. А негизи сотторго биз күнөөдү жүктөбөшүбүз керек. Тергөө туура так барса, соттор ошондой чечим чыгарат да. Азыркы учурда мына тергөөдө жылдап, 2 жылдап жаткан делолор бар. Кээ бир делолор, уголовный делолор гражданский айланып кетип атат, гражданский уголовныйга айланып кетип атат. Ушундай көрүнүштөр абдан көп. Бизге миңдеген жарандар кайрылып атат. Эми арабызда юристтер да бар, прокуратура системасында иштегендер да бар. Көрүп туруп таң калып атат да, баарычы туура эмес чечимдер депчи. Ушу боюнча дагы сиз өзүңүз ушу тергөө тармагын катуу көзөмөлгө алып, эртерээк тергөөдүн жыйынтыгы чыгып, сот чечим чыгарыш керек да. Ушул боюнча дагы сиз өзүңүз катуу көзөмөлгө алып, тапшырма беришиңиз керек. Анан кээ бир райондо прокурорлор бар, биз кайрылабыз, мыйзам чегинде кара бергиле деп, эми жарандар кайрылгандан кийин биз сөзсүз түрдө кайрылабыз эл өкүлү катары. Эч кандай реакция кылбайт да. Бул боюнча мен бир топ ушу шаардагы кээ бир райондогу прокурорлордун тизмесин беремин. Ушу боюнча дагы өзүңүз мындай саясий чечимдерди кабыл алып, прокуратураны тазалап, бир мыйзам менен иштей турган кылып, бир талапка жооп бере турган кылып катуу көзөмөлдөп иштетишиңиз керек да. Сизге ийгилик каалайбыз. Мен өзүм колдоо берем сизди. Чоң рахмат.